Assalamu алейкум, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен мен Кыламов Бекболот. Бүгүн сиздер менен Шабдалы боюнча кеп кылабыз. Шабдалынын мекени билесиздер, Кытай деп эсептелинет экен, бирок Кытай эмес. Кытайдан кайткан соодагерлер кербен бул жибек жол аркылуу кетип атып, Жаңгакты деле, Гиласты деле, Шабдалын деле бизден алып кеткен. Шабдалынын мекени Кыргызстан. Албетте бул тамаша. Шабдалыны билесиздер, өтө тез мөмөгө кирген, адамдар сүйүп жеген өтө сонун жемиш. Мына ушул жемиш канча жылда өзүн актайт, кандай тигиш керек, канча аралыкта болуш керек, бүгүн сиздерге ушул боюнча сөз кылабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Шабдалы үчүн бир канча формалар бар. Чашка формасы, фогеля, бир лидерлүү, көп лидерлүү. Негизинен шабдалыны жайып, чашка формасына салып өстүрсө болот. Шабдалдан бак жаратам деп аткан болсоңуз, анда төмөнкүгө көңүл буруңуз. Эң биринчи ызбыт маселеси, иштетүү, сатуу маселеси. Сөзсүз түрдө сортун аныктап алгандан кийин шабдалынын базарын аныкталыш керек. Каяка сатам, кимге өткөрөм. Анткени шабдалы бирдей убакта бышкан үчүн, муну сактап болбогондугу үчүн, бул шабдалы бакты жаратуу опурдалдуу келет. Ошондуктан бир сорттогу шабдалыны катар тигип алуу бул көбүнчө чыгымга алып келет. Сатып бүтпөй каласың. Ызбыт маселесин чечкенден кийин тигүү схемасы аныкталышы керек. Тигүү схемасы кандай болот? Менде болсо, эки көчөт аралыгы 3 метр, катар аралык бул 6 метр коюлган. Сиздер тандаган формаңыздарга жараша 3/4, 3/5, 3/6. Мына ушундай стандарттык абалда жаратсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө форма мындан көз каранды болот. Чемпионаттуу шабдалы бышуу мөөнөтү июлдун этеги, августтун башы болуп калат. Экспортко жарамдуу сорт. Жегиликтүү, эттүү, дайнегинен ажыралат. Салмагы 150-170 грамм тегерге түшөт. Кээ бирөөлөр болушу мүмкүн 200 граммга чейин. Бир жагы кызыл, бир жагы ак шабдалы. Эти сары. Үлбеттин эрте бышар сорту. Түктүү шабдалы. Эгер жүктөмдү көп кое турган болсо, ийилип сынышка алып келиши мүмкүн. Мына жүктөм көбүрөөк коюлган буга. Düz 70 gramдай бар, балким 200 грамм жыгышы мүмкүн. Бул болсо миасараттуу шабдалы. Түгү жок, жылаңач шабдалы. Бышуу мөөнөтү август айынын башы, ысык жерде июль айында бышат. Түсү ачык кызыл түстө болот. Граммы боло турган болсо, бул 80 граммдан 120-130 граммдан тегереген түзөт. Орто көлөмдө болот. Базар тартымы жакшы, негизинен базарга мына ушул миасар жакшы кетет. Экспортко ылайык сорт бул.
Бұл шабдалдын аты Элберт. Август аягынын башында бышат. Данегинен ажырайт. Бұл эрте бышуучу Элберт. Көлөмү чоң болот. Bir жагы сары, bir жагы кызыл шабдалы. Чемпиондун айырмасы эти сары болот. Дамы бир аз башкачараак болот. Бул эти катуулугу менен бул дагы айырмаланат. Чемпион сыяктуу бул дагы четке экспорттогонго болот. Мыныкы асты жагы сары, күнгөй тарабы кызыл болгон сары шабдалы. Бул Элберт аттуу шабдалы. Бул шабдалдын аты кечки Элберт деп айтылат. Бул бушуу мөөнөтү сентябрь айынан октябрь айына чейин. Бардык шабдаллар бушуп бүткөндөн кийин эң кеч буша турган сорт. Негизинен муну тойлорго жакшы алышат. Экспортко кете турган өтө катуу сорттордун бири. Суу азыраак, эттүү келет, данегинен ажырайт. Көлөмү бул кеч бушкан үчүн өтө чоң болушу мүмкүн. 200 граммга чейин болот. Азыр көкмөк бойдон. Буюрса буга бышууга дагы 2 айга жакын убакыт бар. Кийинки Андижан сортундагы шабдалы. Түсү бул аябай жакшы. Өзүнө тартып турат. Ачык сары, кызыл түстө болот. Оранжевыйга жакыныраак цвети. Данегинен ажырабаган үчүн бул экспорт канчалык жакшы тартпайт, жумшагыраак шабдалы келет. Ички базарларга бул жакшы кетет. Жалбырактары майдараак болот. Өтө суулуу, компот жапканга, жем жасаганга жана башка нерсе жасаганга аябай ылайыктуу шабдалы. Дамы кислотасы көбүрөөк, бир аз. Ширин кычкылга жакыныраак болуп кетет. Кийинки шабдалы дичка же болсо жайдары шабдалы. Жегиликтүү, эти жумшак. Экспорт канча мынча экспорт болбосо, негизинен экспортко чыкпай турган сорт, ички базарга сатылат. Компотко жакшы, жемге жакшы. Мунун уругунан шабдалыны көбөйтүш үчүн тигишет. Уруктук үчүн дагы алышат. Анча мынча оору тийбейт, жалбырагы кичинекей. Шабдалы өзү дагы 80 граммдын тегерегин гана түзөт. Майдараак болот. Дамы көпчүлүккө жагат болуш керек. Көпчүлүк адам ушул шабдалыны сурап жүрүп жеген адамдар бар. Компотко дагы аябай жакшы болот. Анча-мынча оорубайт, оору тийбейт, көп алат. Мына ушундай жакшы сорттогу шабдалы. Шабдалы 2-нчи жылдан мөмөлө баштайт. 3-4 жылы кадимкидей мөмөгө кирет. 4-5 жылдан баштап шабдалы өзүн өзү актай баштайт. Кетирген чыгымдардын бардыгын жаап баштайт. Шабдалы көчөтү кургакчылыкка орто чыдамдуу. Вегетативдүү өсүү маалында мөмө тери болгонго чейин жетиштүү сууну көбүрөөк талап кылат.